Көз карансыз юристтер тобу жалпы элдик добуш берүүнү дайындоо демилгесинен баш тартууну талап кылышууда. Алардын пикиринде өлкөдөгү маселелердин тамыры конституцияда эмес, жөндөмсүз бийликтин өзүндө. Баш мыйзамды саясий туруксуздук, экономикалык каатчылык жана пандемия шартында өзгөртүүгө зарылчылык жок. Ансыз да легитимдүүлүгү суроо жаратып жаткан азыркы парламент конституцияны реформалоого укуктуу эмес. Ал эми президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун буга чейин жазылып калган баш мыйзамдын долбоорун редакциялоо үчүн конституциялык кеңешме түзүүсү логикага жатпайт дешет юристтер. Анан калса конституциялык кеңешме түзүүнүн жол жобосу аракеттеги баш мыйзамда жөнгө салынган эмес. Эмне үчүн анда конституциялык кеңеш жогорку кеңештин төрагасы менен түзүлбөй, президенттин ыйгарым укуктарын аткарган киши менен түзүлүп жатат. Жанагы 80 депутаттардын арасында Талант Мамытовдун өзүнүн колу жок. Экинчиден, азыркы конституциянын 79 беренесинде айтылган мыйзам демилгеси 10 000 шайлоочуларга, жогорку кеңештин депутатына жана өкмөткө берилген деп. Президентте же президенттин ыйгарым укуктарын аткарган кишиге мыйзам демилгеси чыгарганга укугу жок. Демек, логикага карата конституциялык кеңеш менен да чакыра албайт. Бийлик 1,5 ай ичинде жаңы конституцияны бычып жетишип калууга шашууда. Бирок кандай гана мыйзам болбосун, аны кабыл алуу тартиби ошол мыйзамда эле маанилүү. Негизи баш мыйзамды реформалоого бериле дегенде 6 ай убакыт коройт. Ал эми конституциялык кеңешме дүйнөлүк тажрыйбада жаңы баш мыйзамды башынан жазууга же учурдагысына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө милдеттеме алышы үчүн түзүлөт. Аталган орган жыйынтыгында коомдук консенсус иштеп чыгышы керек. Кийин анын негизинде юристтер жазган документ коомдук талкууга чыгарылат. А Кыргызстанда мыйзам одоно бузулуп, баары тескерисинче болуп жатканын адистер белгилешүүдө. Коомдо бир эле суроо жаралат. Реалдуу максат эмнеде? Же чындап эле иштеп элдик конституциялоо турган документти даярдообу, же жөн эле формально для галочки деп койгондо имитация кылып өткөрө турган максат турабы деген. Ар бир юрист билет, процедура деген мыйзам кайсы процедура менен кабыл алганы мыйзамдан да маанилүү. Анткени элдик колдоого болуш керек. Анткени кийин биз көрүп атабыз, 5 айда жазылган конституция 5 жылга жетпей өзгөрүүлүгү кайра алып баратат. Турабы? 1 ай, 1,5 айда жазылган конституция канча жыл анан элдин алдында элдик конституция болот? Юристтер конституциялык реформага одоно мыйзам бузуу жолдору менен баруу Кыргызстандын мамлекеттик төңкөрүштөрдүн барымтасында калып кетээрине алып келээрин эскертишүүдө. Мындай пикирге саясаттануучулар дагы кошулат. Алардын айтымында бул көрүнүштөр бара-бара адатка айланып, 1-2 жылдан кийин азыркы кырдаалык кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Толгон токойн мыйзам бузуулар болуп атат. Бул деген биринчи кезекте мунун аныктамасы легитимсиздик. Мыйзамдык ченемдерге, жана срокторго, жана жолуна карабай, раатына карабай азыр келишимге ушундай чечимге барчу болсок, саясий күчтүн гана негизинде. Анда бул мындай аракеттер буга чейин мындан кийин ого бетер күч алат. Анткени жана 20-жылда, 20-жылдын аягында ушундай болду эле, эмнеге азыр болбосун дегендер чыгат. Айрым коомдук ишмерлер дагы учурда сунушталып жаткан долбоорду опурталдуу деп баалашууда. Коомдук ишмер Нурланбек Шакиевдин пикиринде Садыр Жапаровду жанындагылар жардан түртүүдө. Анын белгилөөсүндө коомчулукта нааразычылыкты жаратып жаткан баш мыйзамдын долбоору кайра чакыртып алынып, конституциялык кеңешме таркатылышы керек. Биз ар дайым айтып келебиз, бийликтин негизги бутагы, туткагы бул эл депчи. Бирок ушул баш мыйзамдын тегерегинде маселе көтөрүлгөндө эле биз элди унутуп коюп, бир уч топтун же бир саясий топтун кызыкчылыгына өтүп кетебиз да. Бул жерде бир негизги маселе ушул референдумда президенттик шайлоо менен катар болчу референдумга ушу демилге кылган жанагы долбоор бул туура эмес болуп калды. Себеп дегенде бул көпчүлүктүн көңүлүнө эмес, таптакыр эле бир жок жерден эле бир чыга калган бир опурталдуу долбоор болуп калды да. Мына ушул боюнча айта турган болсок, негизи Садыр Жапаров өзү башында айтып атканда, ушу биз элге алып чыгабыз, эл кандай тандаса, башкаруу формасын аныктап алышыбыз керек биринчи кезекте. Таза парламенттикпи, таза президенттикпи же аралашпы депчи. Мына ошону эл тандаса, анан ошого жараша баш мыйзам жазабыз деген өзүнүн жакшы бир оюн айткан да. Тилекке каршы бир саясий топ дейбизби же президенттик аппарат дейбизби, мына ушул нерсени мындай будамайлап ортодо чыгарып берип, ушул Садыр Жапаровду жана анын командасын уят кылды да.
мына ушул нерседен кантип биз чыгабыз? Мен ошону айтат элем, азыр мына түзүлгөн конституциялык кеңеш дагы ишин токтотуш керек. Себеби дегенде булар 15 күн карайбы, 20 күн карайбы толук талдап, деталдуу түрдө ар бир статьялар боюнча жетишпейт. Убакыт өтө тар. Ошон үчүн кече түзүлгөн конституциялык кеңеш дагы ишин токтотуш керек. Ал эми мына талкууга алып чыккан долбоор таптакыр сайттан алынып, токтотулуш керек дагы. Биринчи кезекте азыр биз президенттик шайлоону тынч, жакшынакай өткөрүп алышыбыз керек. Анан ошол президенттик шайлоо өткөндөн кийин, анан ошол Садыр Жапаров айткандай, биз элге алып чыгышыбыз керек. Мына кайсы башкаруу формасын тандайсыңар деп, анан эл кайсыга добуш берсе, ошонун негизинде жакшынакай кылып туруп, эл аралык практиканы, өзүбүздүн Кыргызстандын, кыргыз элинин менталитетине туура келген баш мыйзамды биз шашпай кабыл алышыбыз керек. Ошондо туура болот деп ойлойм да. Ал арада активисттер Конституциянын жаңы редакциясына каршы кол топтоп башташты. Петицияда конституциялык референдумду өткөрүү демилгеси артка кайтарылсын. Президенттик жана парламенттик шайлоолор өз мөөнөтүндө өткөрүлсүн. Бийлик мыйзамдарга жараша иш алып барсын деген 3 талап бар. Кол чогултуу электрондук ыкма менен жүрүп жатат. Демилгечилер референдум тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алуу жана парламенттик шайлоо өткөрүү үчүн кеминде 5,5 миллион кол чогултууну көздөп жатышканын маалымдашты. Чынара Нурсеитова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.